Ben sizin karşılamanızda bu profesörde fotoğraf olmak. Şurası kapalı. Küldeyi var ne kadar? Adenne, çoğunluğu var, adenne binaları var. İla yavayı bir bulutlar. Polya var. Cik. İlk futbolunu polya, voleybolunu polya. Bir de oyları ustalar polya. Galeriya siz galeriden beri biz istoriya Урматтуу мекендештер, кадырлуу агайын туугандар, мамлекеттик ипотекалык компания акционердик коомунун кымбаттуу өкүлдөрү, бүгүн биз элибиз үчүн, жарандарыбыздын кызыкчылыгы үчүн жасалып жаткан иш аракеттерибиздин кезектеги ийгиликтерин жалпы журтубузга жарыя кылып, жакшы саамалыктарыбыз менен бөлүшкөнү турабыз. Бир аздан соң касиеттүү көл кылаасындагы мына ушул улан балдардын ден соолугун чыңдоо борборунун капиталдык оңдоп түзөөдөн кийинки ачылыш аземин жасап колдонууга киргизебиз. Ошонун менен катар мамлекеттин эл үчүн көргөн камкордук иштеринин бири үйгө муктаж болгон жарандарыбызга жеңилдетилген шартта турак жай менен камсыздоо багытында түзүлгөн мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коомунун 10 жылдык мааракесинде белгилөө алдында турабыз. Алгаш жогорудагы тасмада көрсөтүлгөн улан балдардын ден соолугун чыңдоо борборунун тарых таржымалына кичине токтоло кетейин. Көбүңүздөр жакшы билесиздер, аталган борбор СССР мезгилинде өлкөбүздөгү белгилүү балдар лагерлеринин бири болгон. Соңку 30 жылдык тарыхыбызда мамлекеттин карамагындагы ден соолукту чыңдоо борборлору сыяктуу эле кароосуз калып, карызга батып, чыгаш алуу мекемелердин бирине айланган. Мындай жайларыбыздын бийик максаттарын, башкы багыттарын ишке ашыруу боюнча комплекстүү чара көрүү максатында иш башкармалыкка караштуу санариптик курорттук, ден соолукту чыңдоочу жана туристтик объектилердин ишин башкаруу боюнча дирекция түздүк элек. Бул дирекция Көгүлтүр ысык көл, Жалал Абад, Жети Өгүз, Ысык Ата жана ушул улан балдар ден соолугун чыңдоо борбору сыяктуу объектилерди өткөрүп алып, четинен толугу менен оңдоп түздөп, элибизге кызмат кылуусуна берип жатат. Бүгүн пайдаланууга бере турган балдардын ден соолугун чыңдоочу борбор өткөн жылдан тарта толугу менен оңдолуп түзөлдү. Буюрса, улан балдардын ден соолугун чыңдоочу бул борбор илгеркидей лагерь эле эмес, жайында өлкөбүздүн бардык булуң бурчунан келип балдардын эс алуусуна жана саламаттыгына шарт түзө турган бүгүнкү алтын балалык сыяктуу лагерлердей. Калган мезгилде бул лагерь спорттук жыйындарды, машыгууларды жана маданий агартуу иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бере турган заманбап жайга айланат. Санариптештирүүнүн алкагында электрондук каттоо жана мониторинг программалары дагы киргизилүүдө. Урматтуу мекендештер, биз дайыма балдарыбызды эртеңки келечегибиз деп айтып келебиз. Жаңы Кыргызстандын жараны ден соолугу чың, акыл эстүү, күч кубаттуу, мекенчил болушу абзел. Таалим тарбия, билим берүү менен катар балдарыбыздын ден соолугуна дагы кам көрө беришибиз керек. Ага бүгүн ачылышын жасап жаткан, пайдаланууга берип жаткан бул улан ден соолук чыңдоо борбору айкын мисал. Дал ушул борбор далай жаштарыбыздын ден соолугун чыңдоого, акыл билимин арттырууга, шык жөндөмүн ачууга жана талантынын ташкындасына өбөлгө болсун. Бул борбордун мындан аркы ишмердигине ак жолтой тилеймин, сапары байсалдуу болсун демекчимин. Урматтуу кыргызстандыктар, мына ушундай саамалык менен катар биз бүгүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын 10 жылдыгын белгилеп жатабыз.
элибиздин турак жай шарттарын жакшыртуу жана өлкө экономикасын туруктуу өнүктүрүү максатында мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому ипотекалык насыялоо тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары түзүлгөн. Уставдык капиталын 10 миллион сом менен баштаган бул компания 10 жыл аралыгында бир топ кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердиги артып, анын уставдык капиталын 87,5 миллиард сомго чыгардык. Мурда батирлерде баш калкалап күн өткөргөн жарандарыбызга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө аракеттенгени менен жарытылуу жыйынтык болгон эмес. 2021 жылы менин үйүм 2021-2026 программасынын алкагында жеңилдетилген ипотека, арзан ипотека, социалдык ипотека багыттары аркылуу иш алып бардык. Бул компаниянын ишмердигин арттыруу максатында мамлекеттик компания, ипотекалык компания ачык акционердик коомунун функциялары атайын жарлык менен иш башкармалыкка өткөрүлүп берилген. Дагы бир жарлык менен менин үйүм мамлекеттик турак жай программасы бекитилип, анын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания жабык акционердик коомунун стратегиясы өзгөртүлүп, турак жайларды мамлекеттик ипотекалык компания өзү курууга багыт алды. Өзүңүздөр билгендей, ага чейин мамлекеттик ипотекалык компания коммерциялык банктар менен өнөктөштүк аркылуу турак жай сатып алууну каржылап, өз фондусунан турак жай бөлүштүрүүгө катышкан эмес. Ошентип 2021 жылдан тарта турак жай комплекстерин курууну колго алып, алгачкы этапта Бишкек шаарында, андан кийин Жалал Абадта үйгө муктаж болгон 3251 жаранга батир тапшырганбыз. Жалпысы бүгүнкү күнгө чейин компания тарабынан 13850 үй бүлө турак жай менен камсыз болду. Учурда мамлекеттик турак жай программасынын алкагында дагы 100 миңге жакын жараныбыз кезекте туруп, үйлөрүн күтүп жатышат. Демек, жеткиликтүү турак жай программабыз ийгиликтүү ишке ашып жатат десек болот. Жарандарыбыздын турак жай көйгөйүн чечүү үчүн бүгүнкү күндө 70 миңден ашуун батир курулуп жатканын баса белгилеп айта кетейин. Урматтуу мекендештер, биз мамлекеттик ипотекалык компаниянын 10 жылдык мааракесине эле эмес, үйгө муктаж болгон ар бир жараныбыздын жеткиликтүү жана татыктуу турак жайга ээ болушуна жол ачкан жаңы доордун башатын белгилеп жатабыз десек болот. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын 10 жылдык тарыхы элге кызмат кылууда узак жана маанилүү жолдун башталышы гана. Азыр биздин алдыбызда чоң пландар менен чоң милдеттер турат. Жогоруда аталган программанын алкагында каржылоо механизмдерин кеңейтүүбүз, үлүштүк курулушту мындан ары өнүктүрүүбүз зарыл. Ал эми көп балалуу үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, жаш адистерге социалдык ипотеканы жылдык 4% менен жана баштамкы төлөмсүз берүүгө жетишели деп жатабыз. Мындай жеңилдик мамлекеттик кызматкерлер менен социалдык тармактагы кызматкерлерге дагы каралат. Ошондой эле жарандар үчүн жеткиликтүү ипотеканы жылдык 8% менен баштапкы төлөмсүз берүүнү максат кылып жатабыз. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, мамлекеттик ипотекалык компания кыргызстандыктардын кызыкчылыгына кызмат кылып, тагыраак айтканда, үйгө муктаж болгон жарандарыбыздын тилегин орундатып, мамлекеттин социалдык саясатын ишке ашырууга салым кошкон ипотекалык компаниянын бардык кызматкерлерине, өнөктөштөргө, каржы уюмдарына, банктарга жана курулуш компанияларына биргелешкен ишмердик үчүн чын дилимден ыраазычылык билдире кетейин. Ошону менен бирге мамлекеттик программаларга ишеним артып, активдүү катышып жаткан ар бир жаранга да рахмат айтамын. Бүгүнкү маараке ар бир кыргыз жараны жеткиликтүү турак жай менен камсыз болуусуна чоң ишенимдин жана өлкөдөгү ачык айкындуулуктун белгиси болсун. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мындан аркы сапары ишенимдүү, натыйжалуу жана байсалдуу болсун.